Дағы бір естен қалғыс нәрсе, мына периодически Андрей Көз жалпы оқушыларға ушул есте қалған қызықты нәрселерді айтып беріп атпайбыз. Бүгін құручу маегибиз эми бир чети мурун мен окучум эле. Менен окуган. Азыр наоборот. Менин жетекчим биздин медакадемия хозяйкасы Индира Розоваева жөнүндө. Индира Розоваева Кудай берген. Розовай атасынын аты. Эми бул студенческий скамейкаден бери тааныйм да. Мунун атасы Розовай. Менден 2 курс ылдый окучу. 2 курс ылдый окучу эле. Кийин бүткөндөн кийин хирург болуп иштеп жүрдү. Көпчүлүгү Тянь-Шанда главврач болуп жүрдү. Одновременно хирург болуп. Аялы Роза ушундай жакшы аял эле, татарка. Ушундай адамкерчиликтүү, жөнөкөй, жакшы аял эле. Розовай менен баягы окуп жүргөндө көп деле мындай мамилебиз жок эле, саламыбыз бар эле. Бирок жүргөн турганы тең жакшы бар эле. Бул Тянь-Шанда көп жыл, айрыкча Кочкордо главврач болуп көп жыл иштеп калды. Бир жолу министр здравоохранения Айдырали белен да ушу чакырып калды мени. Чакырып bir кат берди. Мамбет Мамакеевич Кочкордон Розовай Кудайбергеновичтен арыз түшүп атат. Ал убакта ковер, жаңкы холодильник, майда чирек иретке берилчи да. Ушуларды бул больницага колдонбой тааныш туугандарына таратып жибериптир деп кат келип атат. Ушуну барып текшерип келсеңиз деп дагы бир 2 врачты кошуп жиберди. Барып анан Кочкорго барып көрүп, эми Розовай мындай адамкерчилиги, жөнөкөйчүлүгү жакшы бала болчу. Барын көрсөтүп, үйүнө кондурду, үйүнө таң атышкан октоду. Эртеси Торолекте Кочкордун рестораны аялы ошону директор экен. Түндөн алып барып кечке чейин коноктошту. Эми адамкерчиликтин бул жаткан жакшы касиети да. Ошондо Роза аялына ушунчалык ыраазы болдум. Ошондо абдан окончательно таанып калдым. Элпектеп ушундай колу ачык, ак көңүл адамкерчилик укмуш аял экен. Анан текшерип келип, эми анчейин деле страшный эчкеси жок экен. Ал аялган холодильник коверлорун эртеси больницага алып келип коюптур. Ошондо мен кете бердик, келип мен Айдыралипке доложить эттим, барлыгы жайында деп. Кийин ал жактан түшүп анан ушул Фрунзенин бир жерине иштеп жүрдү. Иштеп жүрүп, негедир эртерээк кайтыш болуп кетти ошо Розовай. Аялы кийинчерээк кайтыш болду окшойт. Мындай ошол баягы иштеп жүргөндөн жаш шагынан байкап калдым эле, өкөтөң эле мындай балпаңдап жакшы эле. Анан Индира 6 курстан биздин кафедрадан окуп калды да. Анда татынакай, ичке көзү бакырайган жакшы кыз эле. Анан госэкзамда анда Окунбаев, Круглов, Фредман, мен доцент болуп калдым эле. Мен де экзаменатор. Анан мен экзамен алып калдым да Индирадан. Мен жаныма министр Айдыралиев келип эле менин жаныма отуруп калды. Ал министр болгон любой убакта член комиссия катарында катышууга акысы бар. Унчукпай отурду, мен билем Айдыралиев Индиранын атасы менен Розовай менен абдан мамилеси жакшы болчу. Ичимен сразу эле сездим. Атайын келген экен деп. Унчукпай отурду, мен унчукпай бирдеме айтып чыгарып жибердим. Бир аздан кийин анан сурады. Эмне койдуң деп. Ели 3 дедим. Тройка десем, Айдыралиев бечара жакшы киши эле. Жөн эле секирип кетти куйрукка бирдемени сайгандай. 3 деп. Жакшы эле айтпады.
Tigi Akınbayev kurulot bar ele bizde qarap kaldı, emne olup ketdi. Joy özümüz şele bu hapsuzda tetemiz dep oturduk. Anan Ahmet Bey aytıralış. Ayttım. Ayağında egzem bütkende hapsuzda bulut. Har bir studentke emne koyuş. Oşonda öz mineninizi aytыңыз, men öz minenimdi aytım. Hazır tinç oturuңuz dep koydum. Emi aytıralım özü jakşı şele epildi. Men delim Glaznoyda zapka assistent bolup menen kolundan okup kaldım ele. Babıldagan jakşı şele. Bir tav oturdu. Menin karakterimdeki işini bilip kaldı ele. Ana oturup, ay make, şineli hiç koydun mu deydi. Şineli dedim. Oy make, ante görbe. Bunun atası ben ne koydu muamelemiz jakşı. Hani bilirsin. Ana neymi ministri olup, egzamda indiren yanına oturan iş koydurup durursa, sağın emes mağanı vep bol otmayın mı dedi. Men hani spesialinizi savatamda. Kanday eriyaks. Bu indirecek şoksu. Aymen etmenen adigendeli biş koyğum desem, dağı sekri vurup durdu. Atağın ne olur aynen men niye bunu kaynatasın. Men ettim, meni spesialinizi savatam, siz nireyek seni nerviniz tekşireyin dep. Ana ne çalıp oturup kaldı. Rahmat. Anan o şovaydan anan aspirantura, doktorantura Moskvadan kalaba yürüp geldi o. Bul özü tın kız eken. Oşonda ip şiket atına kayık zile hem hazır balpayıp zor ayal balıp gitti. Oşolundan tartıp benim ne bilenimde olup kaldı indire. Andan gelip Ankalova direktörü oldu, Ankalova zapkapıdırı oldu. Bunday jünü koy. Adam kırçılık şunday jakşı elde. Men indiremen nardayım bunday tamaşalaşkandı jakşı görüm. Kanday tamaşalaşpayın, uşunun barlığın götürüt. Kiyede katıda tamaşalap koyam. Anan keyin bunun işmeriliğin adam kırçılığın barın bunday özüm analiz etip jakşı bağ berip kaldım. Anan keyin bu oraki rektor bolganda abdan çatak menen etdi. Çatak menen boldu, murunkular karşı çıkıp, uşunda men abdan katı padjeriş kıldım. Padjeriş kıldım. Sebebi meni şuşalık, endiraga kız bolsa işenip kalgamda. İşmerligi, iş bilgendigi, bul abdan tın eken. Oşanı menen ötüp ketdi mana, ikinci sroku da ötüp ketdi. İkinci sroku retke bolçala, bul indiren bayak menin oyumda, tilegimde atkarganday boldu da. Medinsek içine ıntımağımız bir jasagан отношения köp jakşı bolbay baratdylar. Vay el arasında medins jönünde mınday naçarrak odup bolup kalgan. Anam bul indire gelgeni barlığının başın koşup hazır ıntımağımız ukmuştay jakşı, iyigilik var. Hiçbir çatak, anam anjıldagan şaykı mayka, grup ropşuklar yok. Oşonu menen ekinci surak. Anam bu не только тут воспитательный, анан bu хозяйственный, административный жағынан тың екен. Мына барыбыз көрдік, медакадемин жанына укмуштай лекционный зал салдырып салды. Анын içine кирсе азыр жана чоң театрдай эле. Мындай медакадеми көркүн көрсөтүп калды да. Ошону менен менин байкашымда ушул ынтымак бар мединстде, ийгилик бар. Bir-birimizge anamına degen uşak söz yok. Buyursa, jakşı işlep keleder. Menimçe bul baydan jürüp otsa, medinsi ıntımak bolat, iyigilik bolat. İyigilik bizim barlığımız medinsem, negizgi bizim barlığımız maksatımız, uşul jaştardı medisinaga, orası uşağını yürütüşler. Barımızın hareketimiz uşul, hazır emi правительство, жаңы президентimiz
Mediklerge укмуштар эле жакшы эле көңүл буруп атат. Көңүл бурганы медиктердин зарплатасы ушунчалык страшный. Болбогон эле неме болчу. Мындан бир топ жыл мурун бизде иштеген сестра санитаркалар кичине замечание кылып койсо эле сразу эле арыз жазып келчү. Коркутуп кетем деп эле. Кетем деп. Кенеде акча. Анан эми азыр мына 50-100% кошту. Азыр санитарка, сестралар 10-15 миңден алып калды. Азыр санитарка болсун, сестра болсун, врачтар настроениясы таптакыр башка. Баскан турганы, иштегени, азыр эч кимди коркута албайт. Мен кетем деп. Наоборот, администрация үлүбаяктыга коркуп калды, сени кетирем деп. Андай жок. Эми академиядагы Индиранын эле аракети ассистенттер, доцент, завкафедралар буйруса булардын оклатын өзү көтөрүп койду. Азыр Кудай атыба медициста иштеген сотрудниктер ушунчалык довольны. Бул правительство эметкиче эле Индия өзү кошуп койгон. Ошону менен баягы медиа академияда эмес, академия республика бирден бир сакалдуулардан болуп калбадымбы? Менден сакалдысы жок. Медиа академиянын тети урушулган 46 жылдан бери билем, биринчи ректордон тартып ушуңгача канча ректорлор алмашылды. Ушунун баардыгын билем, кимиси кандай иштеди, ар бир өзүбүздүн оюбузда. Анан мен ушул Индирага баягы сакалдуу катар баягы пожилой 70 жыл иштейм деп атпаймынбы? Ушул ректорлордон Индира маган жагат. Мун жакканы иштеген, ишти билет экен, администратор, лечебный ишти дагы абдан жакшы билет. Главное бул жөнөкөйчүлүгү, решительныйлыгы. Анан жөнөкөйчүлүгү. Эми мен ар дайым айтып жүрөм, желмоуз болуп кетпейли, эмне болбайлы. Бул главный азыр кийинчерээк мен. Адамкерчилик. Адамкерчилик деген бул укмуш сөз экен да. Эмне болуп кетпеген, адамкерчилигиң жок болсо, ишиң дагы жасап аткан ишиңде 5 тыйынга бааланбайт. Бул жагынан ушул Индира адамкерчилиги жөнөкөй жагынан мага абдан жагат. Ошол эми жаңы жылыбыз келатат. Мен Индирага ийгилик каалайм. Ийгилик жеке Индирага жалпы медиа академиянын ынтымагы үчүн, рашкери үчүн ийгилик болсун. Эми правительство, президент коюп атпайбы? Качество. Силердин балдардын, барасыңардын качествосы болсун. Ушуга аракет кылып атабыз. Администрация ректору, ар бир кафедра мугалимдер азыр ушул тилектебиз. Бурункудай эмес, лишби деген. Азыр требование башка. Биздин максатыбыз качествосы болсун деп. Качество. Ошон үчүн бул ишибиз орундалат деген мен оюм бар. Ийгилик каалайм, жаңы жыл кут болсун. Жаңы жылда эми мындан дагы жартыгыраак ийгиликтер бола берсин. Эми жыл сайын эле жаңы жылда жаңы тилек кылабыз да. Ак жолтой жыл болсо экен, ийгилик болсо экен, главное тынччылык болсо экен, ынтымак болсо экен деп. Эми бул келе турган жылыбыз эле окшойт. Эски жылга эч кандай капабыз жок. Жамандыр жакшы деп өттү. Эң жаман кайгысы эле жаңкы коронавирус деген бир бала чыгып, бир топ көрүнүктүү кишилерди алып кетти. Эми буга айла жок экен, айла жок. Аганда башып отуруп калдык. Ошол